Алмазбек Акунжанович, мен мына 3 жылдан бері Айыл чарба министрлиги кайрылып, мына айыл өкмөттөр ортосундағы талаш жайыттар боюнча эч жыйынтыктуу чечим ала албадым. Бул мурдагы чечимге така ашып, ал азыркы айыл чарба министрлиги кантседа азыр саясатыны ошолордо калды да, азыр жер агенттиги бөлүнгөнү менен саясатыны айыл чарба министрлиги жүргүзөт. Ошондуктан сиз айыл чарба министрлиги анан жер агенттигиге тапшырма берсеңиз, бир механизмин ойлоп чыгып, жогорку кеңештин токтомун даярдайбы же өкмөттүн өзү токтому менен ошол талаш жайыттарды маселесин чечип бериш керек да. Азыр Кыргызстан боюнча өтө көп жаңа инвентаризациянын жыйынтыгы чыкпаганын негизи да ошондо болуп атат да. Ошон үчүн өздөрү бир чечүү механизмин жолдорун жазып келсе, биз бул жерде өзүн кошумчаларды кошуп токтом чыгарып берет элек да. Же болбосо премьер-министрге айтпайсызбы, мына канча жылдан бери административдик территориалдык реформа токтоп турат да. Эгер ушул реформаны баштап ишке киргизсе, ошол талаш жерлер өзүнөн өзү чечилип калмак да. Ушул маселени премьер-министр менен бир кеңешип, мына административдик территориалдык аймактардын реформасын баштоону сунуштап көрүңүзчү, кандай көптөгөн маселе чечилип калат эле да. Анан экинчи айта турган нерсе, өзүңүз билесиз, мына биз 3 жыл мурда жанагы ийри шаарларды, кичи шаарларды жана саркынды суулардан иштерини жаңылоо боюнча Европа өнүктүрүү банкы, Азия өнүктүрүү банкы жагынан бир топ шаарларды киргизгенбиз да. Ошонун ичинде Жалал Абад шаары да бар эле. Алар отказ кылгандан, ал ратификациядан өткөн келишимди биз кайрадан 3 шаарга бөлгөнбүз да. Айдеркен шаарыга, Кадамжай шаарыга жана Каракөл шаарыначы. Ошол иштерди мына былтыр декабрь айында биз кайрадан жанагы келишимди макулдук бердик. Негедир бүгүнкү күнгө чейин ошол иш токтоп турат да. Суу агенттигине дагы тапшырма берип, ошол ишти жандандыруу иштерине бир контролго алып койсоңуз, себеби Европа өнүктүрүү банкы каражат жагынан маселе жок деп айткан эле да. Эгер каражат анык болсо, ошол иштерди эмне себептен кармалып турганын бир контролго алып, ишке салып койсоңуз жакшы болот эле. Рахмат.